Ya, baş baland ketyapti. Ha, to'g'ri. Sardoba suv saqtagычы 1-mayda эртең менен саат 6-га жакын жарылып, жакын жердеги айылкычтактарды суу каптай баштаган. Суунун агымы ошол күнү кечке жуук токтогон. Кырсык болгон күнү Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев баштаган бийлик өкүлдөрү барып, абалды өз көзү менен көрдү. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar mambosh hech yoqqa qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan falokat. Birov taxmin qilib bo'lmagan falokat. 20-yil og'ir keldi. Bu pandemiya ham bir balo bo'ldi. Mana shu og'irlikni yelkamizga olib chidashimiz kerak. Bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Joyini ham qilib beramiz, sharoitini ham qilib beramiz. Sizlar bilan bamaslahat qurilishlarni boshlaymiz. Xudoni o'zi hammamizga sabr bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Kechqurun men o'zim borib sizlar bilan suhbat qilib, bugungi ma'lumotlar va ertaga rejalarni kelishib olamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Суу ташкындын айынан Sardoba, Ак-Алтын, Мирзаабад райондорунан 70 миңдей адам коопсуз жактарга шашылыш көчүрүлдү. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги жалпы 17.300 киши жараат алганын, алардын 56-сы ооруканага жаткырылганын маалымдады. Sardobада пайда болгон суу ташкыны Казакстандын Түркистан облусундагы 10 айылды да каптады. 2-майда Мактарал районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, атайын штаб түзүлдү. 22 миңден ашуун тургун эвакуацияланып, жардам алууда. Кыргызстандын Баткен облусундагы Исфана шаарында да сел жүрдү. Жалпысынан 30дан ашуун үй, жертөлө, бала бакча жана короону суу каптаган. Айрым жерлерде дубалдар бузулган, автожолдорду суу каптап шагыл толгон. Буга жаандын кесепетинен тоолордон келген сел суусу арыктардан ашып кеткени себеп болгон. Баткен районунда болжол менен 90 чакырым жол кум шагылга толгон. Өкмөттүн маалыматына караганда, Лейлекте селдин кесепетинин чыгымы 69 миллион сомду түзүүдө. Бирок социалдык тармактарда Исфанадагы сел делген видео тасмаларды таратууда. Туура эмес маалыматтар да жайылууда. Мисалы, бул видео Лейлектеги селден көрүнүш катары көрсөтүлүп жатат. Бирок бул чындыкка дал келбейт. Тасма өткөн жылы Дагестан Республикасынын айылдарында жүргөн сел ташкыны учурунда тартылганын баса белгилеп кетмекчибиз. Тилекке каршы Жалал-Абад облусу боюнча Аксы районунда арыктарга келген сел суусу батпай, айрым жолдорду жеп кетти жана жол жээгинде жайгашкан 3 азык-түлүк дүкөнүн 3 үйдүн короосун каптады. Ала Бука районунда 14 үйдүн короосуна суу кирген. Баткен жана Жалал-Абад облустарында 2-3 майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Баса өкмөт башчы бул иретте суу ташкындын кыйынчылыгында калган аймактарга бара элек. Бирок Бишкекте жыйын өткөрүп, тийиштүү мекемелерге тапшырмаларды берди. Bironta rahbar mambosh hech yoqqa qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan falokat. Өткүрбек Рахманов, Регион.